Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге баасы болгону $40,000 бааланган сатыла турган ушул 5 бөлмөлүү үй жөнүндө информация бермекчимин. Ооба достор, баасы $40,000 и кеми бар. Жери 5 соток, үй 5 бөлмө. Караңыздар. Көрүп атасыздарбы? Эң негизгиси бул жерде, бул үйдө свет бар. Анан суу бар. Сууну чыгарып койгон. Бул жака сууну чыгарып койгон. Розеткага сайсаңыздар эле булактын суусу 24/7 чыгып турат. Айтайын дегеним, бул үй Башбулакта жайгашкан. Башбулакты билесиздер. Суу боюнча маселе жара албайт. Бул жакта септик бар. Көрүңүздөрбү? Анан жакшылап бугуп алыңыздар. Суу бар туугандар. Суу вообще сонун, булактын суусун ичип каласыздар. Атайын 150 000 сом акча кетирип, таза сууну дагы чыгарып коюптур. Эми жүрүңүздөр, ушул үйгө келүү жолдорун сиздерге түшүндүрүп берейин. Барыңыздарга кызык болуп атат. Мен турган жер туугандар, бул барыңыздар билген Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылында турам. Шаар жактан келген болсоңуздар, Башбулакка кирип келе бересиздер. Мектеби, айыл өкмөтү бар. Андан өтүп, дагы жүрсөңүздөр, бул жак Ош Алай трассасы, дальше кетсеңиздер Каратай, Башбулактагы мына Самомойкага ориентирди аласыздар. Самомойканын мына капталында көчө менен сиздер жогору тарапка чыгып барсаңыздар, ал жак өжөр жаңы конушу болуп эсептелинет. Билесиздер. Ошол жаңы конушта сатылуучу үйүбүз турат. Келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Өжөр жаңы конушу деп коет. Самомойканын арт тарабы. Анан туугандар, үйлөр өтө көп бул жактачы. Кийин келип өзүңүздөр таанышып, баалап кетсеңиздер дагы болот. Үйлөр көбөйүп атат туугандар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү жери 5 соток. Жери дагы мындай тегизкен и квадратный, 20га 25. Свет бар, лампочкалар деле жанып турат азыр ичинде. И суу маселесине келе турган болсок, бекеринен Башбулак деп айтылбайт бул айыл, билесиздер. Айтайын дегеним, ээси сууну уже казып чыгартырып койгон. Розеткага сайсаңыздар эле, шлангыдан кудай буюрса 24/7 булактын суусу жакшы напордо чыгып турат. Мына жакта септиги бар. Достор, үйдүн алдына дагы келип калдым. Көчө тараптан көрүнүшү жакшы. Көрүңүздөрбү? Сууну бул жактан уже жерди казып чыгарып койгон. Суу бар уже, свет бар. Септиги мына ол. Жери дагы тегиз. Үйдү дагы атайын бир бурчка салган, жерди уттурбаш үчүнчү. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирейли. 4 бөлмөлүү үйдү көргөзөйүн. Достор, үйгө дагы келип калдым. Өйдө тарабы навес. Лестница менен чыгып, бурон эшикти ачып туруп, мындай кирип келе бересиздер. Көрүңүздөрбү? Кең эле холл болуп калат бул жер типа. Төрт тараптагы комнатадан баштай берейин, кабыл этпесеңиздер. Печкасы бар, духовкасы. От-пот жаап, үйпүй жылытып дегендей. Бул биринчи комната болуп атат. Айттым го, 2 бөлмөсү бүткөн деп. Бул жак печка. От-пот жагып, тамак кылып, үйдү жылытып. Ушундай. Эми жүрүңүздөр, 3-чү комнатага өтөйлү. Бул комнатасы бүт эле экен. Анан сууну чыгарып койгон дедим го. Ошол сууга мына шлангында алып келип койгон. Розеткага сайсаңыздар эле ошол шлангыдан жакшы напордо булактын суусу чыгып турат. Караңыздар. Бул 4-чү комнатасы болуп атат. Чорный потолок болгон, бар жайында. Анан мына жерде эле как бир комната катары эсептелинет, холл болупчу. Барыңыздарга ийгилик, ушундай жакшы баага коюлган сатыла турган үйдү колдон чарбай аракетти кылыңыздар. Жери 5 соток. Кызыл китеп бүт барлык документтер жайында. Эсин номери экранда жазылуу, өзү менен сүйлөшүп ишти кыласыздар.